Bir masaleni aytayım mı? Aytayın ha? Ben geçe Madinaga barganımda biz janağı iller menен иштешип Makka, Madinada acılarda, umraçılarda görüp, ошолордун эмнеге муктаждык болуп аткандыгын билип калдык да. 15 жыл жашап тажрыйбабыз бар да. Ошого умрага алып кетип атканда мен адамдарды биринчи Меккеге алып барам. Же Жидда менен Меккеге алып барам, же Таиф менен Меккеге алып барам. Барып умрасын бүтүрүп, курсагын тойгозуп, жүрөгү тоюп, анан ушу умрамды бүтүрдүм дегенден кийин анан Мадинага алып барам. Мадинага баргандан кийин баягы жүрөктөрү тоюп барып, пайгамбарыбыздын шаарында 2 күн же 3 күн эле турабыз. Ошол жерде саллаллаху алейхи вассалам турганда пайгамбарыбыздын шаарындагы ибадатты өзүнүн бир толуктугуна жеткирип кылсын, пайгамбарыбыздан бир тоюп ошол жерде салават айтып пайгамбарыбызды зыярат кылсын деп ушул жолду тандайм. Эмнеге дебейсизби? Көбүнчөсү адамдар Мадинага барат. Мадинага барат дагы Мадинадан пайгамбарыбызды зыярат кылып туруп, анан ошол жерден ихрам кылып кетет. Мадинага баргандан кийин баягы пайгамбарыбыздын шаарынын акысын бербей калып атышат. Кандай? Качан кетебиз? Молдеке, умрага качан барабыз? Барабыз. Азыр берде пайгамбарыбыздын зыярат кылып, эртеси келип таксырым умра качан кийебиз жана ак нерсени? Барабызбы, барбайбызбы? Жок, барабыз. 3 күндөн кийин барабыз деп умра же негизги максат умра дей берип пайгамбарыбыздын шаарында пайгамбарыбызды зыярат кылууда, пайгамбарыбызга салават кылып ошол жерде көкүрөгүн иманга, пайгамбарыбызга болгон сүйгө толтурууга алсыз болуп калат экен. Ошого мен Меккеге барам. Меккеге барып курсагын тойгозуп, ибадатты чарчап, кечке ондон умра кылып, чачтарын ала берип, башы канап, ибадаттан чарчап калганда Мадинага барат. Мадинага баргандан кийин мынакей эми кетебиз. Подаркасын толтурган сумкасына Меккаданчы, курмасын алган, замзамды алган. Анан барат да пайгамбарыбыздын шаарында жүрөгү толо эми пайгамбарыбызды көрдүк, эми кетебиз деп ибадат жакшы кылат экен. Ошентип апардым, балдар бардыгы ыраазы болушту. Мына жерде мына шейхтер бар, мынакей улан шейх бар, барып келди биз менен. Ошол жакшы жол экен. Ошентип сонун настроение менен Мадинага барып пайгамбарыбызды зыярат кылып, салават айтып, күнүгө келип пайгамбарыбызга салам берип, ошол жерде ибадат кылып атып, анан ошол жердеги бир ашкана бар экен, өзбектер ачыптыр. Ошол жерге анан тамак ишкене келдик биз.